Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир кутмандуу күнүңүздөр менен биз эфирдик сапарыбызды алдыга карай улантырабыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башталышында эле айттык эле, бүгүн биздин студиябызга бүгүнкү күндүн дүйшөнү Гапыр Мадаминов агайыбыз келет деп. Мынакей бүгүн биздин студиябызга келип орун алды. Мен кененирээк тааныштырайын. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты, Лейлик районундагы эксперименталдык гимназия мектебинин жетекчиси Гапыр Мадаминов агабыз, ошондой эле журналист, маданияты мыкты кызматкери Тургунбай Алдакулов агабыз бүгүн биздин студияда мейманда болуп турушат. Студиябызга куш келипсиздер. Кутмандуу күнүңүздөр менен сиздерди интернеттерден эле көрүп аттылы. Бүгүн эфирден күтүп аттык эле. Сиздер менен кайсыл бир учурда сөзсүз түрдө эфир жасайбыз деп бүгүн мынакей насип экен. Бизде эфирде отурасыздар. Алгач агай сизден баштайлы, өзүңүз сөз баштап бериңиз. Агай бүгүнкү күндө энелер мектеби деп Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып атасыз. Бардык энелердин көңүлүн алып атасыз. Энелердин купулуна толгон кеп кеңештериңизди айтып атасыз. Бул идея, бул эмгек, бул нерсенин баардыгынын өзүнүн башталышы бар болуш керек. Кантип баштап калдыңыздар буну? Рахмат сизге. Алгач мен ушу бизди бүгүн теле берүүгө чакырып, интервью алып, ушу берүүнү уюштурганыңыз үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Эми сурооңузга жооп болсо, бул идея 90-жылдарда Союз тарап базар экономикасыга алгачкы кадам таштаганда билим берүүнүн абалы өтө татаал акыбалга келип калды. Ошондо балдар үй бүлөдөн дагы көпчүлүгүнүн ата энеси Россияга кетип, үй бүлөдө дагы көйгөй болуп калганда балдардын билим сапаты кескин төмөндөп кетти. Ошондо биз ойлонуп анан 96-97 жылдары алгачкы жолу ушу энелер мектеби деп ачып, бир 60 сааттык программа менен энелерди окутуп, ошол бойдон иш башталды. Себеби бардык кесипке окутулат экен, бирок кесиптердин эң башаты болгон энелик, аталыкка эч каерде окутулбайт экен да. Ал бул өзүнчө бир чоң илим, чоң искусство, эң чоң жоопкерчилик экен. Ошол үчүн муну бир жактан азыр сиз туура суроо бердиңиз, каяктан, кайсы китептен, каяктан алдыңыз деп. Муну мен турмуштун зарылдыгынан алдым деп айтат элем да. Ошол. Анан ошого жараша анын программа жана китебини дагы эксперимент жүргүзүп, өзүм жазып чыгууга туура келди. Анан Тургунбай агай, мындай суроо берейин сизге. Биз Гапыр агайдын атын алыстан эле угабыз. Ушундай киши бар, мыкты киши, өзү жетектеп аткан мектепте жалаң мектептин мыктыларын бүтүрөт деп угабыз. Анан агайды интернеттерден азыраак көрчүбүз да. Акыркы кездерде мынакей ушул нерсе керек болчу да. Тынбай агайдын ата энелерге айтып аткан кеп кеңештерин интернетке байма-бай жарыялап атасыздар. Анан экөөңүздөрдүн эки салмактуу кишинин биригип калышында. Рахмат. Айжамал. Мен өзүңөр билесиңер 20 жылдан ашыптыр журналистикада. Көптөгөн темаларга баш багып көрдүк. Анан акыркы мезгилде улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов мына бизге адамзатка суроо таштап кеткен да, канткенде адам болот депчи. Ошол суроону мен ойлойм баардык эле инсаният ошол суроонун айланасында ойлонот. Анан агайдын эмгектери менен, гимназиясы менен мурдатан эле тааныш элек. Акыркы мезгилде ошо жаңы чыгып жаткан китептерин окуп отуруп, агайды жалпы бир эле кыргыз аудиториясына эмес, мүмкүн болсо көбүрөөк чоңураак чөйрөгө таанытуу зарыл экендигин түшүндүм да. Анткени агайдын ар бир 25 жылдан бери изилдеген предмети бул адам. Канткенде адам болот деген суроого агай өзүнүн энелерди изилдеп, мугалимдерди изилдеп, окуучуларды изилдеп атып жооп тапты да. Ар бир нерсеси эксперименттен өттү, тажрыйбадан өттү. Ошондуктан биз бүгүн жапа-тырмак жерлерге барганыбызда коомчулук тараптан колдоо болуп атат, таасирдүү болуп атат. Анткени агай теориялык бир илимий ачылыштарга, же болбосо башка бирөөлөрдүн адабияттарына таянып туруп бул эмгектер жараткан жок да. Окумушту солуп атат. Ушундай кеңештер керек экен энелерге. Жон тери менен сезип, ошол нерсенин баардыгын баштан өткөрүп, ошонун тажрыйбасына таянып туруп, мисалдар менен, өрнөктөр менен сону кылып бүгүнкү күндө энелерге барып, энелердин абалын, азыркы абалын, буга чейинкисин жана келечекте эмне болот, сону баяндап көрсөтөт. Жана ушул тупиктен, ушул кырдаалдан, ушул жарга келип калбадыкпы? Ошондон кандай чыгабыз? Чыгуунун жолу бар деп туруп,
агай азыр энелерге, мугалимдерге, окуучуларга, студенттерге мындай жүрөгүнө үмүт берип атат да. Биз муну караңгылык дейбизби, билимсиздик дейбизби, баары эле базар экономикасы болуп бир тарапка ыктап кетпедикпи? Ошол нерсенен бул туура эмес экендигин, куштун эки канаты болуш керек. Бир тарабы ата-эне болсо, бир тарабы мектеп болсун. Куштун эки канаты болуш керек. Бир тарабы светтик билим болсо, бир тарабы руханий билим дегендей. Ушул өзүнүн көнүгүүлөрү менен аудиторияга өтө бир жагымдуу маанай тартып алып, дух менен тарап кетип атат да, бийик дух менен. Эми ошол нерсени көз илмемдер көргөн сайын толкунданып, дагы да бул нерсе керек экендигин түшүнүп атам. Жакшы, анан биз өзүбүз жакшы билебиз да, семинарлар бүт эле мугалимдерге, анан студенттерге, окуучуларды көбүрөөк биз ошолорго семинарларды өтөбүз, бет кеңешти көп айтабыз. Анан Гапар агайдын өзгөчөлүгү энелерди кошо тандап, энелерге семинарларды өтүп атканы, энелерге кеп кеңеш айтып атканы бул өзгөчө болуп турат. Анан Гапар агай, балдардын келечеги көбүрөөк энелердин колунда экендигин сиз жакшы билесиз да. 20% атадан дейт, 80% энеден өтөт дейт. Таалим тарбиянын бардыгы, балдарыбыздын келечеги мыкты болушу энеденби? Ооба. Өтө сонун сурооду бердиңиз. Анан баягы 20-80ди дагы сиз мен түшүнүп калдым. Бул багытта бир топ эле маалыматыңыз бар экен. Ошо балдардын биз мектеп жакшы окутпай атат, билим сапатын ачар, окубай койду дейбиз. Баягы бир макал бар. Кеп нанда эмес, унда эмес, буудайда эмес, тегирменде дегендей да. Себеп натыйжа чынжыры менен. Ошондой эле бул балдардын билими гана эмес, тарбиясы, адамгерчилик, ыйман сапаты дагы алгачкы адам затынын, ар бир адамдын алгачкы жана түбөлүктүү мектеби бар экен да, бул үй бүлө экен. Үй бүлөдөн ошо инсандык сапаттарынын пайдубалы түптөлөт экен да. Анын ичинде өзгөчө ушу энелерден өтө көп нерсе көз каранды экен дегенди мен өзүмдүн тажрыйбам, интуиция башканын негизинде алгач ачканда 96-97 жылдары энелерди окута баштап, анан барган сайын энелер окуп баштагандан кийин балдардын кескин билим сапаты өзгөрдү. Кескин адам балдардын өз ара мамилеси, адеби, ыйманы дагы, тарбиясы дагы өзгөрдү. Баягы азыр мектептерди кыжалат кылып аткан рекет, зордук зомбулук, кайдыгерлик, ташбоордук, анан мушташуу, төөлөшүү жана башка терс сапаттарды кескин ошо мындай тизгиндегендей болуп калды да. Көрсө эненин тарбиясынан көз каранды экен. Анан ошо мына ушу программа жана китеби менен жана айтканымдай өтүп бир 20 жылча өтүп, анын алгачкы натыйжалары чыга баштады. Азыр бир натыйжаларга токтолсом, эне мектебиге окуй баштагандан кийин гимназия мектебибиздин билим сапаты жакшырып, медакадемияга бир жылда мисалы бизде кичине эле мектеп 270 мугалим балдар окуйт. 24-30 бала бүтсө, ошонун 14-ü бир жылда медакадемияга бюджетке өттү да. Бул ошол жылдары Кыргызстанда сенсация болуп кетти. Эми мүмкүн Бишкекте же Оштой шаарларда мүмкүн. Ал эми биз Кыргызстандын бир түпкүрүндө, азыркы Тажикстан менен чегара, ошо Максат Арка деген айылдабыз да. Ошол жерден ошентип бир жылда 14, 7, 9 окуучунун бюджетке өтүшүнү анан талдап көрсөк, бул биринчи себеби энелердин окуй баштагандан кийин келсе экен. Анан азыр мен сөз кезеги менен айтармын, мындай да, билим тарбия берүү жараянына 3 тарап катышат экен да. Мен ошо 3 тарапты тең иликтеп 25 жылдык эксперименттин негизинде мугалимдердин дагы педагогикалык дараметini өстүрүү үчүн экинчи бир китепти жаздым. Бул устаттык өнөрү деген. Мугалимдерди деле мындай сындап, жалаң мактап отурбастан алардын педагогикалык инсандык дараметini өстүрүүгө дагы маани беришибиз керек экен да. Университетти бүтүп келген аздык кылат экен. Ошондой жаш мугалимдер мектеби ачып туруп, мугалимдерди да параллел өзүбүздүн мектепте чеберчилигин арттыра баштадык эле. Чынара Токтоназарова,
Анаркулова Нарбү, Нурзат, Ислам деген мугалимдерибиздин жакшы эмгектеринин таасири болду. Жана медакадемияга өтүп жаткан окуучулардын даярдыгына ошо Анаркулова Нарбүнүн, Чынаранын салымы айым эне мектеби менен биргеликте чоң болду деп эсептеймин да. Агай, ата энелер менен мугалимдин байланышы кандай болуш керек? Эң туура суроо бердиңиз. Биз ата энелер менен мугалимдин, мектептин байланышы дегенде, албетте мен ойлоймун, биздин мектеп Америка ачкан жок. Эзелтен эле кайсы бир даражада мектеп менен ата эне байланышат мугалим. Бирок бая сөздүн баркы бар дегендей, байланыштан байланышында баркы бар да. Байланыш дегенде ата энелер чогулушууга чакырып, сенин балаң эки алат, катышпайт, даярданбайт деп, же болбосо мектеп ремонтуна спонсорлук деп, ушундай өңүттөн байланыш бул деле мүмкүн зарылчылыктыр. Бирок биздин мектептеги байланыштын айырмасы мынабул программанын негизинде энелерди, аталарды атайын окута баштадык. 9 айда, ар айда бир күндөн 2-3 сааттан окуй баштады да. Эң негизги байланышынын бири ушул болду. Анан энелер мектебиге окуй баштагандан кийин бая энелер канчалык мектеп менен байланыштын зарыл экендигини түшүнүп келип сабактарга катыша баштады. Азыр энелер келип кадимкидей сабактарга кирип отурат, баласынын окуганын, мугалимдин сабак өткөнүн көрөт, мугалимге шык берет, дем берет, кайсы бир даражада түз же кыйыр түрдө билим берүү жараянына көзөмөл да болот экен да. Мына ушу бизде байланыш дегенде ушул өңүттөн жүрүп жатат, Кудайга шүгүр. Анан дагы бир байланышыбыз энелердин арасында дагы өтө мыкты тарбиячы болгон, эне мектебини бүтүп, балдары мисалы үчүн 5-6 баласы окуса, бардыгы мыкты, отличник. Анан бардык олимпиаданын катышуучусу болгон үй бүлөлөрдүн энесинин тажрыйбасын чыгардык. Бизде алдыңкы тажрыйба деп мугалимдин тажрыйбасы чыгат, мыкты мугалим дейт. А биз 92-жылдан баштап мыкты эне конкурсун баштадык. Мыкты эне болгондо ал мектебин үйүнү жакшы евро ремонт кылган энеден тышкары, албетте бул дагы зарыл, бирок бул өтө эле буга биз көп кызыгып атабыз. Үй бүлөлүк китепканасы барбы? Балдарга сабак даярдоого шарт түзүлгөнбү? Балдары китепканадан китеп алып окуйбу? Балдарынын сабагына бир чейректе 3-4 жолу барып сабакка катышабы деген критерийлер бар. И бала тарбиясы жөнүндө окуп чыккан китептери деген. Мына ушулар мыкты эне конкурсун өткөзгөнүбүздөн кийин өткөзө баштасак, илгери ата энелер чогулушуга 10-20 ата эне араң келсе бир класстан да. Мыкты эне конкурсу, мыкты үй бүлө конкурсуну өткөзгөнүбүздө мектепте мисалы үчүн канча бала окуса, зал толуп батпай калып атты. Бая биздин кыргыздар кичине мындай таймаш болсо, конкурс болсо жөн койсоң кылбайт экен да. Конкурс болсо ошого көрөрман болуп, болельщик дейт, келгендер толбой кетти дагы. Ошонун натыйжасында баягы мыкты энелердин тажрыйбасы башка энелерге мотивация болуп, үлгү болуп, бирини бири көрүп, бая жүзүмдү көрүп чүмөк урат дегендей, ушул бир жакшылык энелердин педагогикалык маданияты башкаларга жайыла баштады. Агай, сиз өзүңүз түптөгөн гимназия мектепке китеп окубаган ата эненин балдарын мектепке кабыл албайт деп коебуз го? Ооба, китеп окубаган десек кичине мындай катуу болуп калар. Экзамен тапшырат дейт кадимкиде, ата энелер. Ооба, энелер биринчи бала эмес, ата эне экзаменден өтсө балдар кабыл алынат. Эме да мындай өкүнүчтүүсү, мектеп гимназияга келген балдарда билим сапаты өтө ойлон турат. Мен начар десем болбойт, өтө ойлон турат, мындай дипломатиялык тилде айтканда да. Кыжалат кылат. Ал эми мындай күндөлүгүнү, делосуну көрсөңүз, бардыгы отличник деп келет. Анан көбү мектептин президенти, мектептин министри дейт. Мен учурдан пайдаланып айтмакчымын. Кээде мындай
начар иттин аты бөрү басар дейт да. Биз президент, министр, депутат деген сөздү бир аз абайлап пайдалансак деймин да. Биз мисалы үчүн мектебибизде ал аттарды пайдаланбайбыз да. Жөн эле окуучулардын лидери, мыкты физик, мыкты математик, мыкты химик, же болбосо мыкты ойлоп табуучу деп эле атап коебуз да. Анан энелерди шартыбыз ушул. Эне мектебиде окусаңыз балаңызды алабыз мектепке депчи. Анан баласы али киргенге чейин энелер эне мектебинен окуп, анан кийин жанагы биздин талап боюнча үй бүлөлүк китепканасы барбы, ошолорду карап туруп анан кийин алабыз. Эне мектебини бүткөндө кичине аңгеме, экзамен сыяктуу тапшырышат да. Ошону ошентип айтышса керек менимче. Мыкты математик деп калдыңыз. Тургунбай ага, өзүңүз дагы мыкты математиктердин аркасы болосуз. Балдарды кантип тарбиялап, кантип математик кылдыңыз? Рахмат. Сонун суроо. Мен ал суроого да кызыгып атам жооп беришке. Азыр мен агайга уруксат берсең, бир маалыматын уккум келип атат да, коомчулукта билсе деп каалайт элем. Агай, сиздин ушу жана Айжамал сонун суроо берди, энелер мектеби кандай кылып жаралды, анан азыр абалы кандай деп. Кыргызстанда, башка чөлкөмдөрдө, башка областтарда, анан башка өлкөлөрдө ушул энелер мектеби кандай жайылып атат? Балким сиз аттарын айтып кетесизби? Кайсы региондо ким демилге көтөрүп атат? Туура, рахмат. 25 жыл болуп калды эне мектебин ачканыбызга да. Анан Кудайга шүгүр, натыйжасы баягы мен алгачкы эмелерди айттым эле, бүгүнкү күндө ошо 200 бала окуган мектебибизден 75 окуучубуз медакадемиянын ийгиликтүү студенттери болуп бюджетте окуп атат. 75 окуучубуз. Анын где-то бир 15и бүтүп Кыргызстандын түрдүү шаар райондорунда, анын ичинде Россияда иштеп аткандары бар. Бир мектептен ушул. Бир мектептен 75, болгондо да бюджет бөлүмүдө да. Ал энелер мектебинин таасири менен. Энелер мектебинин таасири, анан дагы бир эки таасир бар, мен кезеги менен айтам. Анан ошону уккандан кийин анан бир 60тан артык балдарыбыз Америка, Германия, Япония, Кытай, Турция, Россия жана башка мамлекеттердин мындай престиждүү деген жогорку окуу жайларында окуп бүтүп алды. Ошол Америка Кошмо Штаттары, Германия, Японияда иштеп атат да. Эми дагы айтам, Бишкек, Ошко бул кадыресе көрүнүш болушу мүмкүн. Бирок түпкүрдөгү айыл мектебиден мындай 75 баланын медакадемияга өтүшү, 65 баланын дүйнөлүк мамлекеттерде ийгиликтүү окуп, ийгиликтүү иштебеси бул мындай мактаныштан Кудай сактасын, сыймыктанууга негиз болуп берет да. Алай жанагы жанагы сурооңузга мен жооп берейин. Ошол азыр мынабу ийгиликтерди угушуп, анан мен ыраазычылык үчүн айтайын, учурунда Исак Бекбоев деген Кыргыз билим берүү академиясынын президенти болчу, Жанкороз Каниметов, Ахматалы Алимбеков деген профессорлор, Мамбет Акунов деген профессорлор, Ошмудан Канибек Исаков деген, азыркы Кудайберди Гапаралиевич дегендер көңүл буруп, анан эң дагы бири, Гапарагай, мынауңуз өтө маанилүү иш экен, илимге да алып кириш керек муну деп мага сунуш беришти. Ошонун негизинде мен энелер мектеби бала тарбиясы жөнүндө 2018 кандидаттык диссертациямды Бишкекте коргодум да. Айылда жүрүп диссертацияны коргоо өзү дагы бир топ маселе экен. Анан биздин областтын зам губернатору Чынара Саттарова Осмонова Саттарына ошол дагы барып көрүп жайында, агай, бул бүт облуска эмес, 7 дубан Кыргызстанга керек экен деп, биздин эне мектеби жөнүндө 2018 жылы республикалык эле эмес, эл аралык симпозиум өткөрдү. Ага 7 дубандан губернатордун орун басарлары, районолор, директорлор катышып, анан коңшу тажик, кыргыз, өзбек республикаларынан дагы делегаттар катышып, ошонун натыйжасында азыр энелер мектеби Кыргызстандын 7 дубанында ошо программа жана окуу китебибиздин колдонмосунун негизинде ачылып башталып атат. Мен өзгөчө мына Тургунбай өтө жакшы суроо берди. Белгилеп айтып кетемин. Жалал Абадта Эркингүл баштаган мына өзүнчө бир энелер күнү мектебини жайылтуу боюнча бир өзүнчө бир группа иштеп атат. Нарында Айда, Аида деген эжекейлерибиздин, анан азыр бул иштерге Жалал Абадта дагы мэрия,
шаардык билим берүү бөлүмү, Нарында дагы губернатордун орун басары Жаңылай, жана Чүйдө Замира Динара дегендер, Ошто мына педагогика кафедрасынын башчысы ошмунда Жутанова Гүлмира дегендер, Бактыгүл Байтекова дегендер салым кошуп, бүгүнкү күндө 7 Дубаныбызда энелер мектеби тамыр жайып келатат, Кудайга шүкүр. Ошолор чакырат, барып Таластан туура бердиңиз. Таластан Салтанат Бейшенова деген энелер мектеби китебибиздин негизинде 100гө жакын энелер мектеби боюнча видеоролик слайд даярдап, анан Таласта өтө жакшы жайылып бул дагы кетип атат. Эми мен Сүлүктү, Лейлек, Баткенди айтканым жок, ал жер өзү башталган. Ал жакта баары эле мыкты энелер болсо керек. Деп аталат да. Гафар агай, биз көбүрөөк мектепке эле талапты кое беребиз да эми. Окуш керек, тарбиялаш керек. Анан биз качан түшүнөбүз? Азыр эми сиз бүт семинар өтүп келе жаткан, энелер мектебине катышкан энелердин баардыгы түшүнүп калган болуш керек. Мектеп билимди берет, ата эне тарбия берерин. Ошону сиз өтө жакшы суроо бердиңиз. Мен энелер менен өткөндө бир мындай кол менен көрсөтчү элем, эгер мүмкүн болсо билбейм. Анан мен айылдык кылып туура эмес иш кылып койбойн. Биз эгер окуучу балдарыбызды куш шумкар бүркүт деп эсептесек, бүркүт бийик канат кагып учуп, анан ала тоодо ашып барып, Европа, Америкадан гумпомош алып келбестен, учуру келет, Кудай кааласа, Кыргыздын чыгаан уул кыздары Европа, Америкага жардам берип келе турган уул кыздарыбыз чыгат деп ойлойм да. Ошол үчүн баягы бүркүттүн эки канатыны тапташ керек экен да. Бул бир канаты мектеп болсо, мугалимдер болсо, экинчи канаты ата эне да. Эгер мына ата эне үй бүлө, эгер ушу эки канат балага дем берип, бирдей иштеп, күйлөнтүрүп турса, эң сонун сиз айткан суроого жооп, ошондо билимдин дагы эле эмес, тарбиянын дагы сапаты жакшы болот экен да. Анан агай мындай деп айткан сөзүңүз бар экен, укмуш окуп 3 дипломдун ээси болсо дагы, бирок пам парасат болбосо, анда бекер. Сиз кайдан муну алгансыз? Мен эми муну бир жагы тамаша иретинде, бирок кээде тамаша чындыкка жанаша деп бир сухбат кезинде айтып койдум эле. Өкүнүчтүүсү, бул турмушта да көрүнүп турат, кээ бир 2-3 диплому бар адамдар эми болсун, аларды куттуктайбыз. Бул деле эмгек, бирок кээ бир жумушчу, дыйкан, чабан, жөн эле базарда отурган адамдардын мындай окумалдыгы, орусча начитанность дейт да, ой өрүшү, кругозору, анан эң башкысы адамдык, инсандык сапаты, паам парасаты, сезимталдыгы кээ бир мындай диплому бар, бирок ошо дипломуга атыга заты төп келбеген адамдарга караганда бийик экендигини көрүп туруп айткан учурум болгон ооба. Жакшы. Агай эми сөз акырылап баратат. Туруңбай ага, өзүңүз жакшы билесиз. Агай менен жарым сааттык убакыт бул өтө аз убакыт да, аздык кылат. Анан эң акырында мындай суроо берейин агай. Алдыдагы дагы кандай максаттар, дагы кандай кадамдарды таштайсыздар? Анан Ошто көбүрөөк болсоңуз сиз менен тез байланыштырабыз. Эфир аркылуу дагы сиздин кеңештериңизди элге жеткирип турсак деген. Рахмат. Азамат, сизге эгер мүмкүнчүлүк болсо, мен мына алдыдагы деген калдыңыз. Энелер мектеби бул жакшы экен, бирок энелер менен гана иштеш дагы аздык кылат экен да. Ошол үчүн экинчи бир параметр бар. Окуучуларыбыздын дагы ал өзү дагы бир передачанын темасы болушу мүмкүн. Окуучулар, студенттерибизди дагы билим алуунун жолу, ыкмасы, методуга окутушубуз керек экен да. Биз билим беребиз, бирок билим алуунун жолуна окутпайт экенбиз да. Ошол үчүн ошол эле жылдары экинчи бир китепти жазып, анан жаңы сабак киргиздик мектепке, акыл эмгегинин маданияты деген. Мына ушул азыр алдыдагы планыбыз, эне мектебини Кудайга шүгүр жакшы эле жайылтып келатабыз 7 Дубанга. Алдыдагы планыбыз мына акыл эмгегинин маданиятыны дагы ушу окуучу студенттердин арасында факультатив, ирим, анан жөн эле бир гостевой лектор дегендей кошумча лекциялардын эсебинен өтүү болуп атат. Азыркы күндө бул акыл эмгегинин маданияты китебибиз орус, түрк тилиге
которулуп чыкты. Ататүрк Ала Тоо университетинин жардам колдоосу демилгеси менен англис тилге которулду. Жана бүгүнкү күндө бул китебибиз англис тилге которулуп Лондондон дагы электрондук вариантта чыкты. Жакшы. Бул биз үчүн сыймык болуп эсептелет. Ага, эң акыркы суроо, дагы деле өзүңүздүн иш бөлмөңүздө будайдын баш илинип турабы, баягы сабагы менен? Сиз аябай маалыматта алып, эми бардык эле журналист ушундай бир абал таанышып үйрөнсө, сиздин мындай дилгир чеберчилигиңизге ыраазычылык айтам. Ал анткени ошо 90-жылдары кыйын убакта балдарды мектепке тартыш үчүн 2 гектар жер алып буудай эккен эдик. Ошонун алгачкы эмеси, нишанасы, үлгүсү, тарыхый эсте калсын деп илип койгонбуз. Баягы Шерали хандын чарыгы дегендей, менин өзүмдүн иш бөлмөмдө төрдө башат катары ошо буудай азыр деле илинип турат. Ал жөнүндө китепке жазылган, келген адамдар ошо китепти баягы буудайыңыз каякта деп келет. Рахмат агай, бар болуңуз, аман болуңуз. Сиздей кишилерге сөз тийбесин, көз тийбесин. Энелер мектебин түптөп, Кудай буйруса, ошол энелер мектебинде энелерди мыктылыкка үйрөткөн, бир жакшы сапаттарды өздөштүргөнгө, аларды тарбиялаганга өзүңүздүн салымыңызды кошуп келатасыз. Мындан кийин дагы кошот деген ойдобуз. Сизге ийгилик каалайбыз. Балдарыбызды мыкты билим алып, ошол мыкты билимдин артынан эмгекке, мээнетке, талим тарбияга үйрөтө турган болсо, Ажама уруксат берсең, кичине мен агайдын эксперименттик эмгегинин бир өзгөчөлүгүн белгилеп коеюн. Мына биздин өлкөбүздө бизде билим берүү министрлиги деп айтылат да. Карасаңыз, берүү деп атат. Ошол учурда алуу деген алуучу тарап көңүлдөн сырт калып калыптыр да. Мисалы, бир жерге алып барып туруп, билимди биз мамлекетибиз миллиарддаган акчаны сарптап атат. Эмнеге? Берүүгө сарптап атат. Алуу жагы калып калып атат да. Ошол берген билимди ким алып атат, кантип алып атат? Агайдын экспериментинин эң чоң өзгөчөлүгү ошо берилген билимди натыйжалуу алуу, пайдалануу. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн агайдын азыркы айым окуу программасы өтө актуалдуу болуп, коомчулук ошону түшүнгөн үчүн жерлерде ушул китепке талап күч болуп атат. Чакыруу күч болуп атат. Азыр мына мен социал тармактарда агай менен чогуу жүргөнүм үчүн мага аябай көп байланышка чыгышат да. Агайды алып келели, көрүшөлү. Эми кезектештирип, агайдын шартына карап уюштурганга аракет жасап атабыз. Буюрса Кыргызстан сонун өнүгөт. Ушул нерсени түшүнүп баштадым. Жакшы. Рахмат, бар болуңуздар. Мен сиздерге ийгилик гана каалайм. Аман болуңуздар. Анан ден соолук каалайм. Элибизге тынчтык, аманчылык каалайбыз. Бар болуңуздар. Аманчылык каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда мейманда бүгүнкү күндүн дүйшөнү деп атап атабыз. Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты, Лейлик районундагы эксперименталдык гимназия мектебинин жетекчиси Гапыр Мадаминов агабыз, ошондой эле маданиятты мыкты кызматкери, журналист Тургунбай Алдакулов агаларыбыз бүгүн биздин студияда мейманда болду. Биз болсо эфирдик сапарыбызды алдыга карай улантабыз. Мындан ары дагы Гапыр агайдын кеңештери деген рубриканы сиздер биздин көрсөтүүдөн көрө аласыздар. Буюрса, ал эми биздин көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө таланттуу кишилерди, өнөрлүү кишилерди, эмгекчил кишилерди тасмага тарткан болчук. Барыбыз чогуу көрөлү.